Bizde şаарыбыздын бюджети 3 milyar 500 milyon деп kabul aldık. Bирок тилекке каршы 2 milyar 400 milyon so'm bu бардыгы защищенный статьяларга кетишет. Бул айлык, бала бакчаларга, мектептерге, тамак аш. А биздин шаарга развитияга акча жок болду да. Акча азыраак. Мында маалыматыңыздар бар. Урматтуу президентибиз Садмор Кожоевич 2 milyar so'm bölüp berdi. Кудай кааласа бүгүн эртең акча түшөт. Бул 11 көчөгө. Андан башка 200 milyon so'm тротуарларга бөлүп берди. 500 milyon so'm спецтехникаларга бөлүп берди. 586 milyon so'm бул Мамырова, Көкүмбей и Калинина, бывший Калинин, азыр Амир Темир, ушу көчөлөргө акчалар бөлүндү. Андан башка субсидиялар бар, ТЭЦ-те, жылуулукта. То есть Кудайга шүгүр акчалар бөлүнүп атат. Мен айтайын дегеним, урматтуу жетекчилер, бизге вечно эле акча бөлүп бербейт. Мына убагында билесиңер, 100 milyon, 200 milyon so'm алыш үчүн годами ждали. Азыр мынакей возможность бар. Урматтуу президентибиз Садмор Кожоевич, урматтуу генерал Камшык Кудайшаевич айтып атат, мынакей акчаны освоить эткиле, жолуңарды оңдогула, тротуарды оңдогула, ирригацияларды оңдогула, акчаны освоить этсиңер, дагы бөлүп берем деп атат. Но, уважаемые коллеги, бул до поры до времени вечно эле бекер оокат болбойт. Өзүбүз тырышып, өзүбүз тишибизге басып, өзүбүз аракет кылып, өзүбүз акча издебесек, биздин маселени ош шаардын маселеси эч ким чечпейт. Акча булактарын издеп атабыз. Кантип акча тапсак болот, кантип бюджетти тотуксак болот деп. Мына кечээ эле урматтуу президентибиз Садмор Кожоевичке катты жаздык. НСП боюнча налог, единый налог боюнча, ошо налогдун 50%-ын шаардын бюджетине калтыруу боюнча. Андай кылсак болбойт. Ак буранын кейпин көрдүңөр. Ак буранын кейпин баардыгы эле ушу бай манап, ошто мемин дегендер сатып алып коюптуңар. Кайсы бир зона отдыхка барсаң, кайсы ишканага барсаң, мурдагы жетекчилердин кулагы чыгат. Либо губернатор болуп иштеген, либо мэр болуп иштеген, либо да ошондой чоңдордун баардыгы, либо депутат. Бардык элге иштеме жок. Мэрияда же гаражы жок, же техникасы жок. Хозяин города, хозяева города бездомные мы. УГД, управление городских дорог бездомные. Же техника жок, техникабыз бар устаревший, гаражыбыз жок. Көргөн көчөдө коебуз. Окста тоже бездомный. Жок. Мэриянын өзүнүн гаражы жок даже. Негде машина поставить. Тазалык тоже негде техника поставить. Зеленхоз, кирсеңиздер вообще полигон, эчтеме жок. То есть бардыгын сатып салган. Мэрия бездомный, понимаете? Техникаларды, мына Кудай кааласа, эртең договор түзүп келдик, техникаларды алып келдик. Техниканы коелу десек, гаражыбыз жок. Эртең мынакей күн ысыкта техникабыз күнүн астында турат, жазган 40 градус үстүндө. Эртең жамгыр чачым болот, кар болот, все под дождем, под снегом. Бүт жаңа келген техникалар эскирип жок болот да. Коелу десек гараж жок. Понимаете? Негде машина поставить. Негде. Жок гараж, барын сатып бүтүптүр, эчтеме жок. Хотя мы мэрия, хозяин города. Сатып алайлы десек дагы акча жок. Ушундай маселелерди урматтуу жетекчилер приходится решать. Азыр бизге Ош шаарына бир күндө 56 000 машина кирип чыгат. То есть автотыгындарды жараткан бардыгы сырттан келген машиналар. Мынакей Ош шаарында азыр көрүп атасыңар, 2 или 3 эле көчөбүз бар экен.
Калган көчөлөр бардыгы асфальтталган эмес, жолдун акыбалы абдан начар. Биз мына канча аракет кылып, жолдорду оңдогон менен автотыгындарды чечпесек, мына тыгындарын бул маселе жол маселеси да чечилбейт, тазалык маселеси да чечилбейт. Ушулардын бардыгын чечиш керек. Ушу Ош шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ушундай практикалар бар экен, Кытайда ушундай практика бар экен. Допустим, шаардын азыркы архитектор өз түшүндүрүп айтып берет, шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, допустим, грузовой машина кире турган, жеңил машина кире турган кылып, терминалдарды коюп, жолдо татнага кылып оңдоп, ошо жерде ошодо эменин терминалдын киребеш шлагбаумдарын жанын стоянка кылып, татнага кылып, эгер, допустим, шаардын ичинде машина кирем, машинасы менен кирем десе, анда машинесинин эмесине карап туруп, допустим, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргача, эгер 56 миң машина бир күндө кирип чыгат экен. Урматтуу жетекчилер, 56 машина, 56 миң машинаны 50 сомдон эсептесек, 2 миллион 800 миң сом болот экен. 2 миллиона 800 тысяч сом в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллион деп эсептейли. Суткасына 2 миллион болсо, 10 күндө канча болот? 20, бир айда 60 миллион түшүп калат. Мына акча, мына жол, мына тротуар, мына бак, мына здание. Зданиянын кебетесинде көрдүңүз эски зданиялар. Мына жердеги муниципалитетке караштуу зданиялар бардыгы эски, мектептерибиз эски, садиктерибиз эски. Тиги жанагы көмөкчү мектептерибиз бардыгы эски. Реабилитацион центрлер бардыгы эски, карыялар үйлөрү эски. Тоз акча болсо баарын жаңылайт болчук да. Ушу маселеди карап туруп, сиздерди чакырып, азыр мына урматтуу архитекторубуздун презентациясын ошого карап өзүңөр да сунуштарыңарды берсеңер. Ош шаарынын аймагына кирүүчү негизги 6 жол бар. Алар Ош Ноокат багыты, Ош Алай багыты, Ош Араван багыты, Ош Өзгөн багыты, Ош Кара Суу багыты, Ош Аэропорт багыты, Кыргызстан-Өзбекстан багыты. Бир күндө Ош шаарынын аймагына бул жол менен 56 миң автоунаа кирип чыгат. Кирип чыккан автоунаалар жол тыгынды пайда кылуу менен жолдун талкаланышына алып келет. Андан сырткары экологияны булгай жана токтотуучу жайлардын аздыгынан улам шаар аймагына бир топ көйгөйлөрдү жаратат. Биз шаар тургундарына ар тараптуу жакшы шарттарды түзөбүз десек, анда шаар аймагына кирип чыккан автоунааларга чектөө же алардын кирүүсү үчүн төлөм алуу жолун карообуз учурдун талабы. Төлөмдөрдүн чени транспорттун түрүнө ылайык белгиленет. Төлөмдөрдөн түшкөн каражат Ош шаарынын эскилиги жеткен автоунаа жана жөө адамдар жүрүүчү жолдорун оңдоого, деги эле шаардын инфратүзүмүн жакшыртууга жумшалат. Шаарга кирүүнү жөнгө салуу үчүн атайын автоматташтырылган өткөрмө пункттар орнотулат. Бул жол эсеп менен 1 жыл ичинде 2 миллиард 999 миллион 500 миң сом акча каражаты түшө тургандыгы күтүлүүдө. Салыштырып келсек, Ош шаарынын 2024 жылдагы бюджети 2 миллиард 884 миллион 956 миң 200 сом деп көрсөтүлгөн. Бул сунушталып жаткан долбоорду ишке ашыруу коомчулуктун жана тиешелүү тараптардын кароосуна коюлуп, андан соң пилоттук шартта иштейт. Реогайнын жанагы маалыматына алайык, бир күндө 56 миң машина кире турган болсо, бул чогултуп келгенде бир топ эле каражат болуп калса экен, жана ошол эле көчөлөр жасаганга, башка соц объектилерди кургангач, бир айына 63 айына 6 миллион 300 миң сомдон түшүлүшү деп күтүп атабыз да. Ошондо бир жылга чакканда ошо 3 миллиарддын тегерегинде акча түшүп калышы мүмкүн экен. Эгер долбоорубуз ушу ишке ашып кете турган болсо. Бул деген эмне деген сөз? Бул эми республиканский бюджеттен күтпөй эле автономный темасында ошо
автономное инвестирование в будущее город Ош дейбиз да, өзүн өзү камтып, айлантып кете турган бир система алып келе турган бир жакшы бир долбоор деп ойлоп атабыз. Рахмат чоң. Ушундай презентацияны жасадык. ГАИ отурат, дорожниктер отурасыздар. Мына сиздерди как специалисттер катары чакырдык. Азыр бул эми бүгүнкү убакыт менен эле, бүгүнкү күн менен эле чечилип калбайт. Өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды дагы бир жолу кайталап кетейин. Биз билбеген маселелер болуп калышуудай болсо, өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер, бүгүнкү презентациябызды биринчи күндө эсептеп, как бы мындай вот сыяктуу кылып, вот сыяктуу киреш сөз сыяктуу кылып өткөрөлү дагы. Кийинки жыйында өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды урматтуу жетекчилер берсеңиздер.